Нокен районунун Мас айыл өкмөтүнө таштандыларды тазалоочу сай жээгин бекемдөө иштерин жүргүзүүчү атайын техника тапшырылды. 4 миллион 760 миң сомдо түзгөн жаңы техниканы сатып алууга Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунан 3 миллион 600 миң сом берилген. Айыл өкмөттүн салымы 1 миллион 160 миң сом болгон. Эми бул техниканын жардамы менен жазында айыл өкмөттүн аймагындагы канал арыктар тазаланып, сел кооптуулугунун алдын алууга болот. Ошондой эле сугат иштерине даярдык көрүүгө да иштетилет. Бүгүнкү күндө ошол Мас айыл өкмөтүнүн балансында болот, оперативдик башкарууга ошо Мас тазалоо ишканасына өтөт. Бул Лонкинг погрузчүбүздүн кыла турган иши, бул ошол биздин Масы айыл өкмөттүн борборунда, Мас айылынын борборунда ошо Мас сай өтөт. Ошо Мас сайын эки жээктерин бекемдөөгө, ошонун эки жээктерин тазалоого, таштанды тазалоого иштетилет. Мындан сырткары дагы Жалал Абад областу боюнча Базар Коргон районунун Акман айыл өкмөтүнө экскаватор атайын спецтехникасын сатып алуу долбоору колдоого алынган. Андан сырткары Аксы районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнө экскаватор сатып алуу долбоору колдоого алынган. Жергиликтүү маанилүү маселе боюнча приоритеттүү деп табылып, фонд тарабынан ушу каржылоо алдыда турат.